Алейкум, урматтуу Россияда жүргөн мекендештер, сиздер менен мен Ташбалтаев Ибрайым. Росмигрант юридикалык борбору бүгүн сиздер үчүн убактылуу жашоо уруксаты боюнча маалымат бере кетсек, Кыргызстан жарандары үчүн убактылуу жашоого уруксат чет өлкөлүк жарандарга белгилүү артыкчылыктарды берет. Биринчиден, Россия Федерациясынын аймагында 3 жыл бою анын чегинен чыкпай жашай аласыз. Ошондой эле мыйзамдуу түрдө жумушка орношсоңуз болот жана патент же башка уруксаттарды алуу үчүн кайрылбайсыз. Ошондой эле бул документти алгандан кийин 6 айдан кийин жашап туруу укугун алуу боюнча өтүнмө менен кайрылып тариздөө ишин баштасаңыз болот. Убактылуу жашоо уруксаты макамы чет элдик жаранга медициналык жардам жана башка жеңилдиктерге укук берет. Квота ар бир аймакка бөлүнөт, бирок улутуна жараша бөлүнбөйт. Бирок Кыргызстандын жарандары үчүн убактылуу жашоо уруксаты квота менен алуу толук мүмкүн. Бул квоталар Россиянын Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын миграция бөлүмүндө бөлүштүрүлүп жаткан учурда өткөрүп жибербеңиз. Бул бөлүштүрүү жылдын башында болот. Убактылуу жашоого уруксат атайын документ эмес, ал паспорттогу белги, ал виза сыяктуу чапталып, Россиянын Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын миграция боюнча маселелеринин кызыл мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Белгиде чет өлкөлүк жарандын аты жөнү, анын жарандыгы, туулган датасы, жынысы, уруксаттын колдонуу мөөнөтү жана берилген органдын аталышы камтылат. Убактылуу жашоого уруксат алуу үчүн документтерди Россиянын Ички иштер министрлигинин башкы башкармалыгынын миграция маселелери боюнча башкармалыгына УФМСке тапшырсаңыз болот. Кыргызстандын жарандары үчүн квота боюнча убактылуу жашоо уруксаты алуу үчүн документтердин тизмеси. Убактылуу жашоо уруксатын алуу үчүн арыз негизде же квота боюнча миграциялык картанын көчүрмөсү, 2 сүрөт, эгер чет элдик жаран көз айнек тагынса, көз айнек менен сүрөткө түшүү керек. Миграция кызматына катталгандыгы жөнүндө билдирүү, жашаган жери боюнча каттоо, мамлекеттик алымды төлөмдүгү жөнүндө квитанция, убактылуу жашоого уруксат берүү үчүн негизди тастыктаган документтерди пакети, эгерде чет элдик жаран убактылуу жашоого уруксат негизги боюнча тапшырса, медициналык текшерүүдөн өткөндүгүн тастыктаган медициналык маалыматтар, тилди билгендигин тастыктаган документ, айрым жагдайларга жараша, бул ар кандай документтер, анын ичинде экзаменден өткөндүгү жөнүндө күбөлүк же орто билим берүүчү орто мамлекеттик стандарттан төмөн эмес, орус билим берүү мекемесинде алынган диплом, чет өлкөлүк паспорттун нускасы. Убактылуу жашоого уруксатты каттоо документтери жана талапкерлер тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин бул 1 айдан 2 айга чейин созулат. Кыргызстан жарандары Россияда убактылуу жашоого уруксат ала алышат.